лекциянын темасы байыркы кыргыздар, түрк кагандыктары. Байыркы кыргыздар тарых илиминде Борбордук Азиядагы эң алгач рет тарыхта аты эскерилген эл кыргыздар экендиги азыр эл аралык алкакта белгилүү болуп калды. Кытайдын тарыхчысы Сыма Цзян өзүнүн тарихи жазмалар деген эмгегинде кыргыздарды биринчи жолу эскерет. Ал хундардын Шанюи, Моде батышка, түндүк батышка жортуул уюштуруп, өзүнө коңшу жашаган бир катар элдерди каратып алды. Алардын ичинде Гянгундар, Динлиндер, Синлилер бар деп айткан. Тарых илиминде кытайлыктар Гянгундар деп кыргыздарды атагандыгы анык такталды. Ошентип кыргыз аты биздин эрага чейинки 201 жыл менен такталган. Бул Борбордук Азиядагы азыркы мезгилде жашап аткан элдердин ичинен кыргыздардын эң байыркы экендиги Кытай тарыхында биздин эрага чейинки 3 кылымда эскерилгендигинен кабар берет. Ушунун негизинде 2003 жылы эл аралык алкакта кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын Бириккен Улуттар Уюмунун атайын кабыл алган резолюциясы менен белгиледик. Ошол мезгилде кыргыздардын мамлекети болгонбу, эл катарында калыптанганбы деген суроо туулушу мүмкүн. Рас, ошол мезгилде кыргыздардын өзүнүн ээлиги болгондон кийин хун императору аларды атайлап аскер менен басып алгандан кийин албетте ошол мезгилде кыргыздардын мамлекеттик түзүлүшү болгон деген тыянакка келсек болот. Окумуштуулардын арасында кыргыз этноними, анын чечмелениши жөнүндө бүгүнкү күнгө чейин талаш тартыштар болуп келүүдө. Көбүнчө кыргыз этнонимин элдик уламыштардын негизинде 40 кыз санына байланыштырып, 40 ууз санына байланыштырып чечмелегендер көп кездешет. Илимде дагы ар кандай пикирлер бар. Мисалы, Радлов кыргыз деген сөз 40-100 дегенден пайда болгон деп түшүндүрөт. Ахмат Тоган 40 дегенден пайда болгон. Петров кызылдар дегенди түшүндүрөт дейт. Кононов кызыл чачтуу, көк көздүү эл дегенди түшүндүрөт. Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча байыркы кыргыздар европейттик типте болгон. Ак жуумал, бойлору бийик, көздөрү көк адамдар болушкан. Алардын жүздөрү кызгылт тартып, албырып турган, чачтары кызгылт түстө болгон. Ошондуктан көбүнчө кыргыз деген ат алардын өңүнө жараша, жүзүнүн албырып тургандыгына жараша, чачынын кызыл болгондугуна байланыштуу, кызыл баштуу адамдар, кызыл жүздүү адамдар дегенди түшүндүрөт деген пикир бар. Чындыгында Борбордук Азияда ошол мезгилде уруулардын бири-бири менен биригиши, убакыт өткөндөн кийин кайра ажырап кетиши, ондогон уруулар биргелешип мамлекет түзүшү, чарба жүргүзүшү адаттагыдай көрүнүш болгон. Ошондуктан кыргыздар деген элдин айланасына көптөгөн уруулар, аттын айланасына көптөгөн уруулар бириккен. Ошол мезгилде кыргыз уруусу бир мезгилдерде кыргыз деген этнонимдин тегерегине 40 уруу бириккен деген гипотеза бар.
Бул 40 уруудан бириккен эл деген божомол чындыкка көбүрөөк жакын. Кыргыз деген атталып жүргөн элдин Борбордук Азиядагы кеңири мейкиндикте жашап турушу, тарашы, бул бир мезгилде кыргыз деген этноними адегенде уруу аристократтарына, аскер башчыларына берилген сыймыктуу, даңазалуу, көбүнчө саясий маанидеги аталыш болгон деген пикир бар. Ошондуктан Борбордук Азияда жашаган көпчүлүк эл, көпчүлүк уруулар өздөрүн кыргызбыз деп атаганга аракет кылышкан. Ошол Борбордук Азиядагы өздөрүн кыргызбыз деп атоого аракет кылган салт кийинки мезгилдерге чейин эле ушул 18-19 кылымдарга чейин эле сакталып келгендиги жөнүндө маалымат бар. Эмики маселе бул кыргыздардын ата журту жөнүндө маселе. Кыргыздар биздин эрага чейинки 3-кылымда эскерилген. Бул жөнүндө жазып Сыматян кыргыздардын ошол мезгилдеги жашаган жери кайда болгондугу жөнүндө эскерген эмес. Ушундан окумуштуулардын арасында ар кандай пикирлер пайда болгон. Кыргыздардын алгачкы родинасы Енисейде болгон деген пикирлер айтылган. Жок, кыргыздардын алгачкы мекени бул Теңир тоодо, Чыгыш Түркүстанда болгон деген божомолдор айтылган. Кийинки мезгилдеги изилдөөлөр кыргыздардын эң байыркы мекени ушул Чыгыш Түркүстан, анан Чыгыш Теңир тоо экендиги илимде аныкталды. Ошентип кыргыздар адегенде өзүнчө мамлекеттүүлүккө биригип, кийинчерээк 3-кылымдын башынан баштап Борбордук Азиядагы эң ири дөөлөт болгон хундардын карамагына кирип, ошол хундардын империясынын тутумунда дүйнөлүк өзгөчө Борбордук Азияда болуп турган саясий окуяларга активдүү катышкан. Хун империясы биздин заманга чейинки 1-кылымда Енисей тарапка, Алтайга жортуулдарды уюштурган. Ошондо кыргыздар хун армиясынын, анын Шанюйы Чижинин жетекчилиги астында хундар менен ошо Енисейге, Алтайга чейин барган. Экинчи ата мекенинде кыргыздар ошол биздин заманга чейинки 1-кылымында барып, ошол жерде отурукташып калган деген дагы пикирлер бар. Биздин заманга чейинки 99-жылы Кытай аскерлери хундарга кол салат. Бирок Кытай аскерлери хундардан жеңилип калып, анын кол башчысы Лилин колго түшөт. Эгерде Лилин Кытайга кайтып барса, жеңилгендиги үчүн өлүм жазасына тартылмак. Ошондуктан бул таланттуу аскер башчы хундарга кызмат өтөөгө макул болот. Хундардын Шанюйы Лилиндин сунушун кабыл алып, аны ага өзүнүн кызын аялдыкка берип, Енисейлик кыргыздарды башкарууга жөнөткөн. Илимде ошол мезгилдеги саясий окуялардан улам кыргыздын ооз-эки чыгармачылыгы, дастан жаратуу өнөрү өнүгүп, Манас эпосунун алгачкы варианттары ошол доордо биздин эрага чейинки жана биздин эранын башындагы ошол саясий окуяларды чагылдырган Манас эпосу жарала баштаган деген дагы пикир бар. Лилин ошол кытайлык ханзада Алмамбеттин образын түскөн деген дагы окумуштуулардын пикири бар. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын ортосунда хуннулардын бир аз алсырап калгандыгынан пайдаланып, кыргыздар тагыраак айтканда 56-жылы өз алдынча мамлекет катарында бөлүнгөндүгү жөнүндө кабар бар. Бангу Кытайдын байыркы тарыхчысы кыргыздардын бул мамлекетин Кыргыз-Го, которуп айтканда, кыргыз падышачылыгы деп атаган.
Kılımdın bizdin eranın başındağı 1-5 kılımlarda Kırgızlar uşul negizinen Türk elleri menen aralaşıp azırkı mekeninde Çıgış Tengirtoo'da Türkistanda yaşap turgandığı jönündө üzül-gezil maalumatlar var. Andan keyin 5 kılımdan keyin Kırgızdardın negizki önügüsü Enisey tarapta bolgon. Bul jönündө özünçö gep kılabız. Bizdin zamandın 6 kılımının ortasынан 12 kılımdın 1 çeyregine çeyin Burgorduk Aziyada Türk doğru деп atalgan çoğ mezgil jatat. Antkeni 6 kılımdın ortasında Burgorduk Aziyada Türk uruları güçlü önüge başlap, Burgorduk Aziyada üstünlük ornotuğa hareket kıla başlagan. Türktör деген söz Kıtay tarihnamasında 546 yıl menen eskerilet. Türktör деген etnonim байыркы Türk tilinden kotorgondo güçtü, turuktu, tübölüktü degendi düşündürgөн. Tarihi malumatlar boyunca bul etnonim dagı Kırgızlar деген etnonim siyaktуу adegende аристократияга ыйгарылган. Кийин бара-бара этноска ыйгарылган аталыш болуп калган. İlimde Türktör Hundardın çöyrөsүндө 4-5 kılımlarda akırındık menen kalıptangan деген fikir var. Türk doğru jönündө aytkanda ушул аталган 6 kılımın ortasынан 12 kılımdın 1 çeyregine çeyin bir katar Türk mamleketleri birin-biri almaştırıp bir-biri menen gebirleri koңшу olup yaşap kelgen. Birincisi bul Uluu Türk Kagandığı. Uluu Türk Kagandığı özgöçö çoң kaganat bolgon. Bunun negizleyicisi ушул Ашина уруусунан чыккан Бумын деген адам болгон. Kaganat 552 жылы негизделип, 603 жылга чейин 51 жыл жашаган. Kaganаттын аймагы өтө кеңири болгон. Буга Бургордук Азия, Чыгыш Түркістан, Уйгурия кең мейкиндик, өтө чоң кеңири мейкиндик кирген. Кийинчерээк бул Кагандыкка Кытай баш ийген, Иран баш ийген, Византияны каратып алган. Бул Евразиялык эң чоң мамлекеттердин бири болуп калган. Кийинчерээк ич-ара талаш тартыштардын натыйжасында бул мамлекет алсырап 603 жылы Батыш Түрк Кагандыгы жана Чыгыш Түрк Кагандыгы болуп экиге бөлүнгөн. Чыгыш Түрк Кагандыгынын тарыхы Енисейлик кыргыздар менен байланыштуу. Ал эми Батыш Түрк Кагандыгы ушул Теңиртоодогу азыркы Кыргызстандын аймагын камтыган ушул жердеги кыргыздардын тарыхы менен байланыштуу. Чыгыш Түрк Кагандыгы 630 жылы Кытайлардын экспансиясына туш келип, Кытайлар бул мамлекетти басып алган. Бир топ жылдан кийин мамлекет 679 жылы боштондук үчүн күрөш баштап, Кытайлыктардын эзүүсүнөн кутулуп, кайрадан мамлекет түзгөн. Бул экинчи Түрк Кагандыгы деп аталат. Экинчи Түрк Кагандыгы дагы мурдакы Улуу Түрк Каганын негиздеген Бумын, Истеми Кагандардын жолун жолдоп, ошол Улуу Түрк Кагандыгын ооматын кайрадан кайтарууга аракет кылган. Бирок 744 жылы
карлуктар менен уйгурлардын кол салуусунан талкаланып, ошол чыгыш түрк кагандыгынын аймагында жаңы дөөлөт уйгурлардын кагандыгы түзүлгөн. Ал эми батыш түрк кагандыгы 603 жылдан 704 жылга чейин жашаган. Батыш түрк кагандыгына чыгыш Түркүстан, Орта Азиянын дыйканчылыкка ылайыктуу жерлери, Арал деңизинин айланасы, Түндүк Кавказ, анан Талас жергеси кирген. Бул Батыш түрк кагандыгынын борбору адегенде Таластагы Миң Булак деген шаар болгон. Кийинчерээк бул каганаттын борбору Суяб шаарына, Токмоктун жанындагы, азыркы Токмоктун жанындагы Суяб шаарына которулган. 7-кылымдын ортосунда Кытайдагы Таң династиясы бул Батыш түрк кагандыгы ушул Улуу Жибек жолунун артериясында жайгашкандыктан ушул мамлекетти басып алууга аракет кылган. 656 жылы салгылашуу Иле дарыясынын боюнда болуп, бул салгылашууда Кытайлар жеңишке жетишкен. Ошентип Батыш түрк кагандыгы негизинен ушул салгылашуудан кийин 656 жылдагы салгылашуудан кийин Кытайга көз каранды болуп калып, бул жерге Кытайдын наместниктери негизинен бийлик жүргүзүп, айрым бир учурларда өз алдынчалыкка ээ болуп, бирок акыры 704 жылы Батыш түрк кагандыгы жоюлган. Анын ордуна түрк мамлекеттеринин кезектегиси, эзеп менен алып отурсак, 4-түрк мамлекети бул Түргөш кагандыгы түзүлгөн. Түргөш кагандыгы 704 жылдан 766 жылга чейин жашаган, негизинен Батыш түрк кагандыгынын территориясында орун алган. Түргөштөр дагы сары түргөштөр, кара түргөштөр болуп экиге бөлүнүп, булар ушу бийлик үчүн ар дайым күрөшүп келген. Бул мамлекеттин борбору дагы Суяб шаары болгон. Сырдарыядан Иртышка чейинки жерлерди ээлеп турган. Өз мамлекетин булар 20 округга бөлгөн. Ар бир округ 7000ден аскер берүүгө милдеттүү болгон. Ошондо мамлекеттин аскер күчтөрү бир топ чоң болгон. Түргөштөрдүн душмандары да көп болгон. Түргөштөргө Таң империясы, чыгыш түрктөрү, араб баскынчылары көз артып, булардын жерин каратып алууга аракет кылган. Ушундан улам түргөштөр өзүнө коңшу мамлекеттер менен мамиле түзүүгө аракет кылган. Натыйжада Кытай менен, Енисейлик кыргыздар менен, Теңир тоодогу уруулар менен мамиле түзгөн. Акыры ушул Түргөш мамлекетиндеги кара жана сары түргөштөрдүн ортосундагы карама каршылыктын натыйжасында бул түргөштөрдүн мамлекетин 8-кылымдын ортосунда карлуктар басып алган. Эми 5-түрк мамлекети бул Карлук мамлекети. Ошентип Түргөш кагандыгынын ордуна Карлук мамлекети пайда болгон. Карлуктар негизинен Булак, Чигил, Ташлык деген 3 руудан турган. Карлуктар адегенде Батыш түрк кагандыгына кийинчерээк түргөштөргө баш ийип келген. Батыштагы жана чыгыштагы түрк кагандыктарынын ортосунда жайгашкандыктан карлуктар кээде ушул эки мамлекетке тең көз каранды болуп, экөөнүн ортосунда кыйналган учурлары болгон. 744 жылы карлуктар уйгурлар менен биригип, экинчи түрк кагандыгын
талкалаган. Мунун натыйжасында Борбордук Азияда түрк элдеринин, түрк урууларынын бирикмеси болгон Уйгур кагандыгы түзүлгөн. Уйгур кагандыгы 744 жылдан 840 жылга чейин жашаган. Бул мамлекет Борбордук Азиядагы эң күчтүү мамлекеттерден болгон. Мунун күчү жөнүндө кезегинде Кытай империясы дагы жылына салык төлөп тургандыгы бул мамлекеттин күчүнөн кабар берет. Карлуктар жөнүндө сөз кылганда тарыхтагы атлах салгылаш жөнүндө айта кетүү керек. Бул Борбордук Азиянын тарыхында өзгөчө тарихи мааниси бар салгылашуу. Анткени Орта Азия жергесине Кытай империясы кызыгып, бул чөлкөмдү басып алууга аракет баштаган. Ошол эле мезгилде Араб халифаты дагы өзүнүн империясынын чегин кеңейтип, ислам динин ушул Орта Азияга таратууга аракет кылган. 748 жылы Таң Кытайы 100 000 аскер менен Түркістандан чыгып, чүйөрөөнүн басып алган. Акырындык менен жылып отуруп, таласка жакындаган. Ушул мезгилде Араб халифатынын 100 000 аскери дагы кытайлыктардын алдын тозуу үчүн аларды тороп чыккан. Эки армия Талас суусунун боюнда кездешет. Атлах деген шаарга жакын жерден. 4 күн бою күчтөрү саны жагынан аскерлери бирдей болгон эки армия Талас суусунун экөөсүндө бири-бирине батынып кол сала албай 4 күн тирешип турат. Ушундай мезгилде Карлук элинин мамлекетинин жетекчилери, Карлук эли, ошол Карлук мамлекетинде жашаган башка түрк элдери, анын ичинен кыргыздар дагы келечек үчүн эгерде Кытай басып алса, эмне болорун түшүнгөн. Ошондуктан атчан Карлук аскерлери кытайлыктардын артынан күтүүсүздөн чагылгандай тез чабуул койгон. Алагды болуп калган мезгилде алдыда турган араб аскерлери дагы чабуулга өтүп, бул салгылашууда кытайлыктардын 80 000 аскери кырылып, 20 000 колго түшкөн. Ушундан кийин Кытай империясы Орта Азияга 1000 жыл бою катылып келген эмес. Ошондуктан бул атлах салгылашуусу, андагы карлуктардын чечүүчү чабуулу тарыхта белгилей кете турган окуя.